Саламатсыздар мекендештер, менин атым Мирбек, Россияда адвокат болуп эмгектенем. Бүгүн болсо YouTube каналынан Одноклассник каналына атайын кыска катары маалымат жөнөтүп кетейин деген ниетим бар. Анткени биздин көп мекендештер бир гана суроону берип жатышат. Водительское удостоверение эмне болду деген маалымат негизинде бир видео катары жооп берип кетейин деген ниетим бар. Бүгүн болсо 3-июль күнү 2017 жылы бүгүнкү күнгө карата азыркы айдоочулук күбөлүктөр жөнүндө эч кандай дагы чечиле элек. Бирок өзүңүздөр билесиздер, өткөн айда биздин Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев Москва шаарына келип көп иш аракеттерин жүргүзүп жүрүп, ошол иш аракеттердин негизинде биздин президент Дмитрий Анатольевич Медведев менен сүйлөшкөн боюнча Россия Федерациясында кыргызстандык жарандар же болбосо Евразийский экономический союзга кирген мамлекеттин жарандары өзүнүн улуттук айдоочулук күбөлүгү менен иштөөгө же болбосо ишкердүүлүктө же болбосо ишканаларда иштөөгө уруксат берилсин деген тапшырма берилгендиги жөнүндө айтып кеткен болчу. Ошондой эле кече жакында 30-июнда РИА Новостинин билдирүүсү боюнча Государство Думада кыргызстандык айдоочулук күбөлүктөр менен Россия Федерациясында иштөөгө мүмкүнчүлүк берилсин деген сунуштама берилиптир. Себептен урматтуу мекендештер, азыркы маалда кыргызстандык айдоочулук күбөлүк менен айдоого мүмкүнчүлүк жок, бирок кыргызстандык айдоочулук күбөлүк менен Россияда иштөөгө мүмкүнчүлүк болсун деген мыйзам инициативасын көтөрүлүп тапшырылды деген маалыматтар келип турат. Ошол үчүн урматтуу мекендештер, менин жеке оюм боюнча, менин жеке оюм бул мыйзам эмес, менин жеке оюм бул 100% болот деген иш эмес, бирок менин жеке оюм боюнча Кудай буйрса жеңилдиктер болуп калат деген ниеттемин. Көңүл бургандарыңызга чоң рахмат, баарыңыздарга ийгилик каалайм. Эгерде укук коргоо же болбосо Россияда кандай мыйзам чегинде чет элдик жарандарга мүмкүнчүлүктөр берилгендиги жөнүндө видеолорду көргүңөр келсе, YouTube каналында же болбосо Одноклассникте права трудовых мигрантов кыргыз тилинде деген группага кошулсаңыздар болот. Ошол жерлерден видеолорду көрүп турсаңыздар болот. Көңүл бургандарыңызга чоң рахмат.